кепинге оролуп эле жатасыз, сизге мункар менен накир келди да суроо берип барышат. Мар роббук, сенин роббуң ким деп? Ман наби, пайгамбарың ким? Биздин тилибиз жооп бербейт ол жерде. Тилибиз кадимте мөөрө басылат дагы, жүрөгүбүз жооп берип барышат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деш үчүн пайгамбардын жашоосуна биз амал кылып атабызбы? Сүннөттөр биздин жашообузда барбы? Анын өмүр таржымалын урматтаган окуп жатабызбы? Шаарына зиярат кылып барып салам айттыкпы урматтаган? Мунун баары тең ошого жараша болот да. Биздин Роббубуз Алла деш үчүн Алланы канчалык деңгээлде биз таанадык? Алла Тааланы урматтаган канчалык деңгээлде биз жакшы көрөбүз? Анын өкүмүн канчалык деңгээлде аткарып жатабыз да? Бул суроого биздин жүрөгүбүз жооп берет. Эгер жүрөктө доллар болсо, жүрөктө алтын, күмүш болсо, анда жүрөк менин Роббим Алла деп жооп бере албайт урматтаган. Билбейм деп кыйналат да. Ал эми үчүнчү суроо, ма динуке, сенин тутунган диниң кайсы деп. Эгер биздин динибиз биздин нас болсо, анда жүрөк жооп бере албайт, менин диним ислам деп. Исламдын эң башы моюн сунуу да урматтаган. Ошо моюн суна турган деңгээлде ол итаат кылсак, урматтаган пайгамбар алейхиссаламга Алла Таала бизге берген өкүмдөргө нафсыбызды артка таштап, мына ошондо гана менин карманган диним ислам деп жооп бере алабыз.